Кайтар дүйнө. Бул курбу кызымды көрбөгөнүмө чейрек кылым ашыптыр. Капыстан Москва Ош каттамына жанашып отуруп калыппыз. Ошондо да жүзүнө тигилбептирмин. Жайгашып отуруп сыртка көз жүгүрттүм. Оюмду жанымдагы аялдын саламы бузуп жиберди. Кандайсың? Мени тааныбадың, Жарым сааттан бери кайра тиктеп, акыры окшоштурмак турсун, жазбай тааныдым. Белгилериңде жардам берди. Калың, эгиңдеги чукур деп сүйлөп жатып токтоп калды. Жакшы, андан ары сөз улабай тиктеше түштүк. Бирок тааный албадым, кечирим сурадым. Анан өзүн тааныштырды. Адам ушунчалык өзгөрөт экен. Бир кездеги курсташымды араң таанып турдум. Мен таң калганчалык эле бар. Ошол кездеги элеси тартылды. Кара торунун сулуусу болчу. Капкара кашы, төгүлгөн кирпиги, узун чачы, келишимдүү келбети менен баарын тамшандырган кызды көз алдыма элестеттим. Уяң болчу, жигит дегенди жандаганын такыр көрбөгөнмүн. 4 сааттык жол кантип өткөнүн деле байкабай калдым. Башынан өткөн окуяны ый, күлкү аралаш айтып келе жатты. Окууну аяктарга жакын калганда мени бура бастырган жигит пайда болду. Байкаштырсам баары көңүлүмө толот. Баскан турганы мүнөзү сонун. Акыркы сынак бүтөрү менен мени ала качып кетти. Апасы экөө эле турат экен. Анын үстүнө окууну бүтүп барсам, мени кучак жайып тосуп алчу деле эч ким жок болчу. Ата-энемди көрбөдүм. Мен төрөлгөндө ажырашып кетишкен экен. Тайэжем багып алган болчу. Ошол мага тирек болду. Чоң ойтtu. Жаман көрүнүп жүрүп окууга жөнөттү. Экинчи курска келгенимде бул аламдан өтүп кетти. Мен башка дүйнөгө келгендей эле боло түштүм. Мурда деле жаман көрүп жүргөн бөлөлөрүм дароо четтетип салышты. Сабак жок күндөрү кимдин үйүнө барышты билбей, тайэжемдин үйүнө баргандан тартынып калдым. Окуу жайдын ашканасында идиш жууйм, эч кимге көрүнбөй. Тапкан акчама кийим кече алам. Ошентип бүтөрүм менен келин болуп калганыма кубанып деле калдым. Менин бактылуу жашоом узакка созулбады. Жаман сөз бара токмокко айланды. Эч кимге арызданып бара албаганым, кетпей чыдап жүрө бергеним да күйөөмдүн чырагына май тамызды. Бир гана кайненем короп калчу андайда. Эки эркек балалуу болуп калганда башка бирөөгө үйлөнүп алганын билдим. Колумдан не келмек эле, үн чукпадым. Атасы жакшы иштеп жүргөндө шаардан үй алып койгон экен, ошол үйдө жашап жүрдү. Айылда жер алып койгон болчу, аны сатып акчасын алып кетти. Анан эле шаардагы үйдү сатып жатканын угуп, туура эмес кылып жатканын айттым эле. Атаңдан калган үйбү, же апаңдан калды беле деген сөздү угуп, каңгырыгым түтөдү. Көрсө, жер там салат экен. Аны да салышты. Айылдагы биз жашап жаткан үйдү сатмакчы болуп, апасын алып кетип, мени кууп чыкмак болду. Жада калса, 2 бала меники эмес дегенге чейин барды. Энем аны кууп чыкты. Бул үйгө келчү жолду унут деп, ошол боюнча каранын көрсөтпөдү. Баласынан нааразы болуп, төгүлүп ыйлады байкушум. Баарына өзүм күнөөлүүмүн деп жүрдү. Көрсө, баласын ашыкча эркелетип чоңойтуптур. Элдин балдары кетмен кармап, талаага жөнөсө, аны пионер лагерине жөнөтүп, кара жумуштун баарын өзү жасап, окууга өткөндө да эч нерседен кем карч кылбай бап эстеген тура.
атасын сүйлөтө койбой калкалап турчумун дейт. Биринчи курста эле үйлөнүп, алып курган келинин токмокко чыдабай кетип калган экен. Мени мактап коет, сен чыдадың деп аяп карайт. Кайда бармак элем? Ошентип жыл айланбай энемди жерге бердик. Баласы басып келбеди. Неберелери топурак салышты. Чыдабай издеп бардым. Заңгыраган үйгө кире албай көпкө турдум. Кирсем, аялы өзү эле экен. Апасы өтүп кеткенин айтсам, ал сенин энең. Баласын кууп чыккан. Керек болсо күйөөңдү да мен багып жатам. Сага да иш таап берейинби? Ажаткана жууп бересиң. Курсагың тоет деп үй менен бир болуп каткырып, ал жерден чыкканча шаштым. Ошентип балдарым чоңойду, иштеп бутуна турду. Мени аяп турушат, үйлөнүп жайланышты. Атасын экинчи аялы кууп чыккан, кайра үйгө барды. Бирок мен көңүлүм көк таштай калган экен, чыгып кеттим. Балам менен шаарда турам. Анан кызыгы, тагдырдын не болорун билбейсиң да. Бир тааныштарымдын тоюна, бир ресторанга барган болчумун. Ойдо жок жерден жанагы күндөшүмдү көрүп калдым. Ошол жерде ажаткана карап тыйын табат экен. Ишенбей кайра карадым. Менден жүзүн буруп кетти. Сөз айтайын деп кайра аядым. Көрсө, чоң баласы апасынын намындагы үйдү келинчеги экөөлөп өздөрүнө өткөрүп, кредит алып, аны төлөгөнгө чейин ажырашып кетип, акчанын дайыны чыкпай, үйүн бергенге аргасыз болуп, ал жерде баш паанектеп калган убак экен. Күйөөмдөн алган акчага үй салып, аны өзүнө каттатып, эч нерсеси калбай калганда кууп чыгышканы, мени ажаткана жууйсуң дегени өздөрүнө кайтканына таң калып да аяп да жүрөм. Мен балдарымды окута албадым, бирок тарбиясы жактан өксүбөптүр. Эмгекчил болуп чоңоюп, мени сыйлап турушат. Азыр ошолордун сыйын көрүп, кайра үйгө баратам. Бул окуя аягына чейин айтылып бүткөнчө Ошко да кирип келдик.